Сиз «Мен чөкпөймүн» деп аталган баянды угуп баштадыңыз. Мында биз 14 жыл мурда адамдын ден соолугу корголо турган жерде тескерисинче өмүргө балта чабылып, учурда 2 вирус менен жашаган эненин тагдырын баяндап беребиз. Менин аты жөнүм Айжамал Түгөлбай кызы. Каарманыбыз кандай бөлүп кароолорго туш болот? Халатчан образованиясы бар адамдар, улар деле түшүнбөгөн учурлар болот. Азыр деле стигма дискриминация бар азыр деле стигма дискриминация бар. Хоть түшүнүп калышты деп айта беришет, түшүнгөн мезгилде деле спид деп, баягы спидтер келиптир деп экиден перчатка кийишип деген учурлар болот азыр деле. Мындай толук маалымат алып, толук түшүнүп, обычный эле грипптей мамиле жасап атат дегенде мен өтө алысмын. Бар мындай келишпестиктер, ВИЧ-инфицированный адамдарды көргөндө башкача көз карашта карашат до сих пор. Ал илдеттин кесепетинен көп нерсесинен ажыраган. Мага насип экен, бирок көп нерсе менен айрылып калдым. Айыбымдан айрылдым, турмушуман айрылдым. Мени эң өкүндүргөнү менин айыбым төгүлгөнү, тебеленгеним. Каарманым кээде жашыйт. Жашоо деген кандай жакшы. Балдарын күнүгүчүн көрүп, балдарды үйлөп, өз колун менен берип, тайне болуп, чогуу болгон кандай жакшы. Ошентсе да ал кайра чыйралат, күчтөнөт. Күчтүү болушум керек. Өзүм бир баягындай сууга чөкпөгөн, отко күйбөгөн деп айсбергдей сезем өзүмчү. Бирок качанга чейин бул күч менде жүрөт билбеймин. Биздин маек бирде ый, бирде жалындуу үмүт коштолгон тилектер менен көпкө уланды. Каарманым өзүн түбү бекем, урагыз айсберг окшоштуруп, атын деңиз деп өзгөртүп коюшумду суранды. Деңизди көргөн адам 2 вирус менен бир убакта күрөшөт деп ойлобосо керек. Анткени биздин түшүнүктө вирус алып жүргөн адамдар аябай алсыз жана арык деген ой калыптанып калган. Арык адамды көрсө да сен ооруйсуңбу деп чочулашат. Деңиз сыртынан таптакыр башка адам. Анын кара, кайраттуу чачы белге жетип, узун бойлуу, чырайлуу, келишкен айым. Үнү абдан жагымдуу. Үн демекчи, деңиз башкаларга таанылбаш үчүн үнүн бир аз өзгөртүп коюшумду өтүндү. Анан да деңиздин тырмактары абдан кооз экен. Мен суктана, эже тырмактарыңыз укмуш кооз экен, тим эле жалтырайт го, же боеп койдуңузбу десем, ал жок, боебойм деле. Болгону ден соолукту абдан жакшы карап калдым. Витаминдерди, дарыларымды өз убагында ичип турган үчүн ушундай го деп күлүп калды. Мен жаш кезимден кыйынчылыкта өстүм да. Апам дагы эртен ооруп, биз тайнебиздин тайкелерибиздин колунда өстүк, тага журттун. Анан мен ошондо эле өзүм өтө чөкпөгөн, өжөр аял деп сезет элем. Ошондо эле мынчалык азыркыдай терең түшүнүп сезбесем дагы, бирок өзүмө күчтүү аял деп, адам деп сезет элем. Азыркы моментте мен 2 вирус менен алып урушуп атам. Ар бир оорунун өзүнчө орду бар да. Организмге түшкөндө ар бир оору өзүнүн күчүн көрсөтө алат. А менде азыр эң адамдын иммунитетин жок кылчу ВИЧ инфекциясы бар. Анан адамдын организминдеги ар бир орган өзүнчө өзүнүн аткара турган функциялары бар. Ошол менин организмдеги эң бир баалуу, канды фильтрлеп бере турган, боорумду жабырката турган вирустук гепатит Б бар. Сизди ошол абалга алып келген дарыгерлер, аларга болгон сиздин оюңуз кандай болду? Мен каргадым. Чын жүрөгүмөн каргадым. Эми мен жүрөгүм сезип эле турат, ушу аборт болгондо жуктуруп коюшкан деп ойлойм. Ошондо эле деп ойлойм. Башка мен эч медицинский эмелерге, учрежденияга, медперсоналга кайрылып, укол алып, кан куйдуруп же операция болгон эмесмин. Болгону 12-13 чакты тиш алдырганмын и аборт болгонмун. Анан төрөдүм. Башка эч кандай больницага келип кайрылып эме алган эмесмин, ишим түшкөн эмес. Каргадым,
Кудайга салдым дедим. Бул деген недоказуемый нерсе экен. Качан жукту, качан развиваться этип, качан ушундай болуп дарыга подключение боло турган өзүнүн штуктары бар, жанагы CD4 клетканын дарыга подключение болгон өзү определенный штуктары келип калганда анан дарыга подключение болот экен. Ошол мезгилге чейин билбей жүрдүм. Анан аны текшере турган өзү аппараттары бир эле мамлекет бар экен жер жүзүндө, Атланта. Аяка ким барып текшерет? Андай мүмкүнчүлүк жок bizde. Ошон үчүн мен Кудайга салдым дедим. Бирок бир аборт кылдырган эжеге барып айтсам, мен да андай болгон эмес деп танып кетти. Ар бир өзүн актагысы келет да, ким эле соттолгусу келсин. Менин айтышып, кыйкырышып мындай кылган жокмун. Болор иш болду дедим мен. Ушул мага насип экен. Бирок көп нерседен айрылып калдым. Айыбыммен айрылдым, турмушуман айрылдым. Нерсени мүмкүн деп ойлойм да. Ушундай вспышка чыкпаганда эгер ошончолук уруш жаңжал болду, вспышка чыкты, ажиотаж болду, мындай ВИЧ инфекция чыгыптыр, мындай жолдор менен жугат экен деп ушунчалык нерсеге барбаганда биздин мамлекетибиз инфекционный контролду күчөтмөк эмес. Ар бир жаман иштин аркасында бир жакшы нерсе бар деген нерсе бар го мына мусулманчылыкта. Ушундай вспышка болгондон кийин, значит биз инфекционный контролду күчөтүшүбүз керек экен. Дальше ушундай инфекциялар развиваться этип, жугуп, таркап кетпеш үчүн биз ошону көзөмөлгө алышыбыз экен деген эң башкы маселени көтөрүшүп 2012-2013 жылы анан ушундай контролду уна баштады да. Контролду өтө күчөтүлө баштады да. Биздин ушундай ачыкка чыгып, ВИЧ инфекциянын ушундай ажиотаж болуп кеткенинин эң жакшы жагы, аркасындагы жакшы иш болду, что бизден кийинки поколение аялдар аборт кылдырганы келген, гинекологиялык столдорго келип баягы обследованияны өтүп текшериле турган аялдарга дагы жакшы болду да, контроль күчөдү. Эми ошол мезгилде мүмкүн мен эми азыр ойлойм да, мына ушунча күндөр, жылдар өтүп кетти. Ошол мезгилде мен аборт кылдырып атканда жугузуп койгон акушер, медик дагы ошол медперсонал дагы мүмкүн билбегендир. Бул инфекциянын бар экенин мурда билишпейт эле да. Мүмкүн билбегендир. Эгер билип туруп стерилизация кылбастан, жанагы замачиванияга салбастан, өзүнүн ишин так аткарбастан кылып койсо, анда ал Кудайдын алдында жооп берет. Ошол. Ал менен соттоштон пайда жок эми. Доказательство жок. Деңизден ВИЧ инфекциясы аныкталып калгандан кийин үй бүлөсүн сактап калыш үчүн көп аракет кылган. Бирок күйөөсү түнкү саат 3-4 үйүнө ичип келип, аялын уруп, балдарына тынчтык бербей, үйүнөн далай жолу кууп чыккан учурлары болгон. Башка аял алам, сен көзүмө көрүнбөсөң болгону деп шагын сындырган. Деңиздин айтымында эң көп кордукту ал күйөөсү тарабынан көргөн. Мен ушунчалык жашайм деп аракет кылып, тырмышып, ушундай баягындай сөз менен айтканда чырмооктой чырмалышып ушундай жашайын десем дагы мен күйөөм таштап аял алып алды, башка кыздуу, балалуу болду. Жеригени, күнөөлөгөн башка жактан эле келип, ушундай адамдай кабыл ала баштады да, сразу элечи жүзүн үйрөй баштады. Кагып силкип, уруп, мен көзүмчө эле кыздарга чалып, мындайча айтканда баягы ойношторуна деп коеюн. Сен ушул үйгө ээ болосуң деп, жакында өлөт деп мени айтып төшөктө жатат деп, ушундай боло баштады да. Эми жүрөгүм канап, күнү түн ыйлап жүрдүм. Мени эң өкүндүргөнү, менин абийирим төгүлгөнү, тебеленгеним, кыз тийип, жакшынакай жашап, абысындарым алдында ушундай алдыңкы элем кайнене кайнатам, баары кайындарым сыйлайт эле. Ошол кашыктап тапкан абийирим челектеп эле төгүлүп калды да. Бизде спид дегенде баягы через половой контакт жугат деген биздин мээбизге, каныбызга бир жолу орноп калган да. Бир эле ошол жол менен жугат, значит бул жаман жолго жүргөн, значит бул башка бирөө менен жаткан деген нерсеге барышат, ачык айткандачы. Ушул нерсеси өтө өкүндүрөт да. Деңиз сыяктуу ВИЧ статусундагы энелер эң көп күйөөлөрү тарабынан кодулоого туш болушат. Алар
бул тууралуу чогулганда сүйлөшүшкөн. Кантсе да балдары үчүн чыдашат. Анткени үй жайсыз, балдарын көрбөй калуудан коркушат. ВИЧ инфекция табылып калгандарга өтө кыйын. 2 эсе эмес 10 эсе кыйын. Келип эле ошол энесин күнөөлөйт. Сен ким менен жаттың эле? Каякта мынтип калдың? Үйүндө астында, көз астында жүргөн аялдарды эле ошентип басмырлашып, уруп, токмоктоп, бар каалаган жериңе бар. Биз мусулманбыз да, 3 талагыңы бердим сага, каалаган жериңе барып арыздан десе, ал эч нерсе кыла албайт. Абиринен коркот. Абир өлүмдөн катуу деген сөз бар го. Сен спитсиңби деп баардыгы сөмөй менен сайгылап көрсөтүшүн ким кааласын? Боптур дым-дым ажырашып кетейин деген үй бүлөлөр өтө көп. Үстүнөн аял алып алгандар өтө көп. Үй жайынан ошон үчүн ажырап отурушат да. Мен айтмакчымын да, укук коргоо органдарынабы, же ушул укук коргоо органдары аныкташ керек да, муну изилдеш керек деп ойлойм. Бизге каяктан жукту? Биз мурда жакшына эле аял элек го. Бизди деген көчөдөн баягы түнкү көпөлөктөр дегендер бар. Ошондой публичный домдордон же көчөдөн тутуп алып апарып туруп анализ алып, анан ВИЧ инфекциясы табылып калып, анан силер өзүңөр айыптуусуңар десе, ондо биз макул болот элек да. Азыр бизди ошондой сыңары кылып коюшту да көптөн беричи. Күйөөлөрүбүз, жолдошубуз, үй бүлөдөгү билгендер өзүбүздү жектеп карашат да, силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр дейт. Биздин өзүбүздүн ата энелер кругунда биз көп семинарларга бардык. Спеццентрлерге, бейөкмөт уюмдар көп да. Неправительственный организация деп коет, ушу ВИЧ инфекция боюнча иштешкен немелер бар. Ушул жерге барганда, силер өзүңөр баягысыңарбы деген сөздөрдү өзүбүздөн эле куруптанып калабыз да. Ошонусу эң өкүнүчтүү да. Ушундай жерге кирип, жүрөгүң талкаланып, жүрөгүңө бир канжар сай болгондой болот да, ушундай мындай. Пас адам болосуң да, не дешиңди билбей каласың да. Ушундай кыйынчылыктардан кийин соолуп бараткан деңизге балдары күч кубат, жалындуу үмүт беришкен. Ондо мен көп баягындай узак жедим, нервден ооруп калайын дедим. Колум титиреп, успокаивающий дарыларды иче баштадым. Мен азыр өзүмө ошондой элестеткем, ээн чөл бар го, Сахараларда, немелерде ээн чөлдө эле жалгыз эле суу издеп жүргөн эле бир адамдай, баягы ооздору жарылып, ыйлаптары жарылып, мынтипкен кинолорду көрөбүз го. Раса сууга муктаж болгон, эч ким жок, кээде бир островго түшүп калып, ушундай адам сездим да. Жөлөнгөн эч ким жок болду магачы. Ошондо сизди эмне суруп чыкты ошол нерседен? Кандай күч таасир берди? Балдарым, кайнэжем жардам берди. Кайнэжем көп урушат эле, жашашың керек. Мен сенин балдарың карай албаймын. Кайнэжем ошол көп күч берди. Сен балам эмнеге төрөдүң? Эгер сен ошол балаң ДЦП болуп калсам эмне кылат элең? ВИЧ эмес. Кайра өзүм урушуп, 3-4 жыл ушундай немеде жүрдүм. Эң талаада жүргөндөй болуп жүрдүм да. Мен бул ооруну жугузгандан кийин көп стрессте жүрдүм, шок болдум, ыйладым, жүрөгүм ооруду, канады, көп нерселерден ажырап калдым. Бирок бир күн оюма келди да, мен адаммын го, эмнеге жаралдым, эмнеге 2 баланы төрөдүм? Карасам балам чоңоюп атат, кызым чоңоюп атат. Значит, бул нерсе менен жашаса болот экен деп бел байлап Москвага кеткенге, шыктандым, Москвага кеткенге чечим чыгардым да. Москвага барып иштейм депчи. Хотя бы ошо кызымдын тоюн көрсөм дейм. Эч болбойт деген дейм. Кудай канча жаш берет, канча өмүр берет. Дарт башка, ажал башка деген жакшы бир сөздөр бар го. Акыл тамай айтылган эме. Мага канча өмүр берди, канча качан өлөм, аны бир Кудайга аян. Ошол канча өмүр берсе,
балдарым жакшы күнүн көрүп жашайын деп чечтим. Бул оору менен жашаса болот экен, оору менен жашап, төрөп, ВИЧ инфекциясы менен таза бала төрөп, балдарын турмушка берип, өздөрү жакшынакай болуп жашап жүргөн инсандарды көп көрдүм да. Ошол үчүн өзүмө белим бекем болуп иштейин деп чечтим. Өзүм дагы акча табайын деп чечтим. Азыр учурда эми витаминдерди ичип жакшынакай болуп калдым. Кызым чоңоюп калды. 15-16га кирип, балам да чоңоюп атат. Ушулардын күнүгү үчүн көргүм келет. Кудай канча жаш берсе. Дарыланып. Мен ушундай ыйлап, кыйналып, бул жөнүндө маалыматым жок болгондо кайнэжем медперсонал болгон үчүн көп түрткү берди. Мен өдө болуп кетишмечи. Урушкан күндөрү болду. Катуу айтып, жүрөгүмө жетерлик сөздөрдү айтып, сен ушинтип чөгүп өлүп калсаң, сен ордуңа башка аял келет. Сенин балаң менен кызыңа башка эне келет. Сен каалайсың бошону деген сөздөрү, ушул эки ооз сөзү мага ушундай күч берди да. Кудайым сүйгөн үчүн ушул ооруну бериптир сага. Бир жериң майып болуп калган жок. Өзүң гыц болуп калсаң кандай жол тутат элең? Кудайга нааразы болуп сен чөгүп отура бересиңби? Мен сенин балдарыңдан бияка карай албаймын. Өзүңө тапшырдым деп бурушканда, мен ошондо шыктандым да. Жашашым керек экен, туура. Мен энемин го, эмнеге төрөдүм буларды? Мен инвалид эмесмин го. Кол бутум сак го, көзүм көрөт, кулагым угат. ВИЧ менен деле ушинтип жерге чөгүп өлүп калбайм го. Кудай өмүр берсе жашайм деп шыктандым. Балдарым үчүн. Эми баягы эле адам баласы аркасындагы баягы поколение деп коет го. Арканда тукум да эми, биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз да. Мен элестете албайм баласыз болгон эмелердичи. Кудайым ушу баардыгыбызды бала деп жашатырып атат. Ушу балдарым өсүп атат карасам, кичинесинде анча сезбейт элем бакыт деген нерсеничи. Жашоого ушулар шык берет экен да. Карасам кызым 15-16га чыгып атат, бой жетип атат. Бул эртең мага окшоп эне болот. Ал дагы балалуу болот, чакалуу болот деген үй жайлуу болот. Мен эмне үчүн күйөө бала көрүштү каалабаймын. Мен эмне үчүн кудаанда болушту каалабаймын. Куда күтүп, дастуркан салып дегендей, элден пат алып дегендей, бул адамдын жашоосундагы эң бир адамдын жашоосундагы бир маңызы да. Жашоонун маңызы ушу да. Жашоонун маңызы балдарыбыз, алардын бактысын көрүшүн бизге ошол шык берет экен, ошол эң бир жашоонун таттуу жери экен да. Эмне үчүн мен күйөө баламды эшиктен келе атканда тосуп алып, кел балам деп тосуп алып, кызым экөөнү жаркыратып, үйүмдө, төрүмдө төшөк салып, чайнанымы берип, тайэне болуш эмне үчүн мага болбоймун, тайэне болушум керек да деген бир алдыга койдум да. Ушул немелердичи шыктандым, ушул нерселерди элестеттим. Кызымды күйөөгө бергенди элестеттим. Кызымдын тоюнда туруп сүйрөп эне болуп ката бергенимди элестеттим. Тайэне болуп бешке бөлөп эне берем тербеткенди элестеттим. Баламды үйлөгөндү элестеттим. Ушундай жакшы алдыга койгон ушундай бир ширин ойлорум, ширин үмүттөрүм элестетип ушуларды шыктандым да. Эмнеге мен өлүп калышым керек? Ушундай жакшы нерселерди Кудайым алдыга мени берип атса, турат менин алдымда ушул нерселер. Ошолорду элестетип, кызымдын чоңоюп калганын көрүп, балам чоңоюп атканын көрүп, мен жашагым келди. Өзүмө өзүм шык берип, кой дедим, жашайын дедим. Эмне үчүн чөгүп кетишим керек? Өз каныман жаралган, кыйынып, мындайча айтканда, өзүм төрөдүм ушуларды. Толгоо тартып төрөдүм, кыйынчылык менен. Анан ушунча жашка келгенде эмне мен чөгүп кетишим керек? Көрүшүм керек жакшы жашоосун дедим. Мен чөкпөйм. Балдарым үчүн жашайм. Балдарым үчүн иштейм. Деңиздин таттуу кыялдарынын баары балдарына байланышкан. Ал 15ке чыккан кызын, 13кө толгон баласынын ийгиликтерин, жакшы күндөрүн көргүсү келет. Учурда деңиздин кызы да, баласы да сабактарын жакшы окушат. Кызы сабагынан сырткары би ийримине барса, баласы футбол ойнойт. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча 2020-жылга карата ВИЧ инфекциясын жуктурган жарандардын расмий саны 1214 адамга жеткен. ВИЧ аныкталган адамдардын арасында эркектер 6134, аялдар 3509дан көп. Жер жүзүндө канча адам болсо, ошончо тагдыр бар. Сиз канчалык кыйынчылыктарга дуушар болсо да, мен чөкпөймүн деп жашоону сүйүп жашаган деңиздин баянын тыңдадыңыз.
Менин аты жөнүм Айжамал Түгөлбай кызы.